талактан кийин жашаса болбойт деп жаштардын үй бүлөсүн бузуп жатасыңар. Эмнеге талакта жеңилдик жок дейт. Урматтуу туган, бул сиздин акылыңыз. Бул шарият, урматтуу туган. Талактан кийин жашаса болбойт деп, урматтуу туган, ошол сиз айткан жаштар талак бербей жашасын. Ушунчалык кыйын болсоңуз, урматтуу туган. Биз айтып атабыз, талак деген нерсенин түп тамырын жок кыл, үйдө айтылынбасын деп айтып койгон болсо, бул деген Аллахтан шариатта койгон сазасы ал. Талактан кийин дагы жашай бере турган болсо, сиз айткандай эле, урматтуу туган, 3 жыл кылып алам жашай турганс, ал ойнош болуп калат. Андан төрөлгөн балалар зынадан төрөлөт. Биздин коомду барып зынакорлор башкалып калсынбы? Зынадан төрөлгөн бала барып эртең атасынын башын көтөрүп келсе эмне кыласыз? Мына ошондон бул акылга салынбайт, урматтуу туган. Мына ошондон үйлөнөрдөн алдың ар бир адам үйлөнүүнүн маселесин билсин. Турмушка чыгардан алдың бардыгы билсин. Андан кийин талак деген нерсени түп тамыры менен жок кылсын, урматтуу туган. Бүгүн карасаңыз, мына ошону билбейт, кудум эле кою бар сыяктуу эле, менде 100 коюм бар делектен 1000 талакты берип коюп, анан кантип айтабыз биз муну, урматтуу туган? Биз акыйкатты айтышыбыз керек, биз жеткиришибиз керек. Акыйкат мына ушундай ачуу болот. Биз жаштарды бузган жокпуз, кайрадан жаштарды динге алып келип жатабыз, урматтуу туган. Сизге окшогон мына ошондой жеңил ойлуулар балким мынан эч нерсе болбойт, жүрөгүң таза болсо болду. Баласы жүрөгү тазабы? Өзүм кара болмон, жүрөгүм таза болсо, коркутуш үчүн айтып кой да. Жок, урматтуу, аял затандан өлүп кетсе коркпойт андан. Эч качан коркпойт андан. Кайра өчүшөт. Бер, дагы бер, миңди бер деп айтат, урматтуу туган. Мына ошондуктан ар бир адам дин менен жашаш керек.